Арыңыздар урматтуу Этеми департамент көрмандары, биз бүгүн Карашлап кино лабораториясынын 2-сондук концертине келдик. Бул иш-чара Сүймөнкул Чокморовдун 85 жылдыгына арналган иш-чара экен. Бүгүнкү чыгарылышта биз азыр Ала Тоо кинотеатрынын алдында ачык асманасында биздин сүйүктүү чыгармачылык инсандар менен турган кезибиз. Аларга бизди кызыктырган суроолорубузду берип, жакшы жооп ала алабыз деп ойдобуз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, биз баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул иш-чараңыздар менен куттуктайбыз. Маанайыңыз кандай? Чоң рахмат. Маанайым жакшы. Сүймөнкул Чокморов жөнүндө ошол 85 жылдыгына арналган иш-чара экен. Сүймөнкул Чокморов жөнүндө кандай кызыктуу фактыларды билесиз? Ну, вообще вот эта мысль провести, то есть мы вдохновились его творчеством, пересмотрели многие его фильмы. Это удивительный человек, удивительного калибра человек, при том, что это не профессиональный актер. Первый факт. Факт того, что он художник, отличный, профессиональный, замечательный художник. О том, что этот человек снялся во многих, в большинстве самых известных кыргызских фильмов. Факт о том, что этот человек очень многие вещи, очень многие трюки он исполнял сам, несмотря на свое здоровье, несмотря на иногда тяжелое состояние. То есть человек-легенда. Жакшы, абдан жакшы. Мен бүгүн жаштарга ыраазымын. Ушунча кандай жакшы кылгансыңар. Арыңызды атып этип, аябай жакшы. Мен Сүймөнкул Чокморовдун бир тууган жеңеси болом. Уялаш жеңеси Булуу байкесинин аялы Набырбек Чокморовдун. Мен Сүймөнкулдун мына эми Ленинградтан окуп келгенден кийин директор завуч болчу, художественный училищега, анда киного тартылып болчу. Ушундай жакшы. Андай балалар эч убакта бир эле жолу туулат Сүймөнкулдай. Кыргызстанды тааныган, эл тааныбаганда, чет мамлекетке барганда Чыңгыз Айтматов менен Сүймөнкул Чокморовду таанып Радияга барганда ошондо биринчи кыргыз экенин билген. Мен ошон үчүн айтам, Сүймөнкулдун мына эмгеги бааланып, эл баатыры, эмгек баатыры берди. Эми мындан ары жаштар силер көтөрмөлөр, силер ошондой болгула. Мен айткан Чыңгыз Айтматов, Болот Шамшиев, Төлөм Ошокеевтердин баарын ушул 5 жолу жеңип алганда ошонун дайым эмесинде жүргөн. Жеңеси катары болуп, коногун катары болуп, мына ошондо узат жүргөн. Биздин командабыз Карашлап, вот полностью баарыбыз чогулуп, вот ошол мероприятияны өткөргүзүп, вот сонун эми. Сиз Сүймөнкул Чокморовдун тууган жээни болуп кетет экенсиз. Анын өзүнүн кайсыл тартылган тасмаларды сиз аябай жактырып көрөсүз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Кызыл алма, караш, орусча сүйлөйт, ранние журавли, вот, ну, улан, да, вот көп кинолорду көрөбүз. Вы увидите сегодня, какой фильм я люблю больше всего. Я надеюсь, он вам тоже понравится. Жамиладын жакшы көрөм да. Жамилада биринчи жанакы 100 килограмм буудай, 100 килограммды өзү көтөргөн. Өзүмдүн күчүмдү өзүм сынайын деп. Ошондо энтигип, ошо бөйрөктөрү сууга түшүп, киного тартылып кичине эме болуп атса да, ооруп атып, суук тийген жерден Поплавский чапкан. Мен ошондо боорум ооруган, ошол өзүн өзү сынап, боору эмени көтөрүп эметкен, жакшы көргөн киносу. Андай эми бар эле жакшы. Бул иш-чарага даярдык канча убакыт талап кылды? Начали готовиться мы за полгода, загодя. Но, конечно же, времени всегда не хватает, и в последнее время работа каждый день кипит. И вот в течение полугода мы работали, чтобы получить сегодняшний результат. Это второй наш опыт. Я и сказала, мы вдохновились в этом году
творчеством Чокморова, поэтому многие песни мы взяли из фильмов, где снимался Сюмин Кулбайке. Вот. Но будут и другие аранжировки. И хотелось бы отметить, что наш концерт, он поставлен на том, что мы работали над этими композициями, да? Они полностью были аранжированы, и они будут звучать в другом звучании. Сүймөнкул Чокморовдун кулктун өзү жөнүндө айтып кетсеңиз, мүнөзү кандай эле? Anın özünün eski batal, kılık biraz yumuşak, ömrü usunday. Al Süleyman Kul bizge uyga kirgende, kandaydır bir tiyatroda oturganda, ellerde gül oturup, çımçılap, jegeleri söyletkende, usunday jakşı bolçu. Münözü, boy götürmegen, toqto, gerek bolsa, bunday özü qarmap, çıdap qay, oğru qayaban, çıdap qay. Oğrup жүргөнү дайымда, диализинде мен жүрдүм жанында. Келичеге иштеп аткан, иштерин мен эмгек күнүм эметип калса дагы ошол диализден чыкканда тамак берейин, ошолорго эметейин деп мен дайым жанына жүрчүмүн. Несмотря на свою болезнь, он вот как много преодолевал, да, то есть он вкладывал и свое творчество, силу воли вот, в создание своих как персонажей, да, это, ага. Саламатсыңарбы караш Аллах маракесинен катышчылар баарыңарды ушундай сон майрам менен куттуктайм. Менин оюмча ушундай маракелер, ушундай мероприятиялар жыл сайын өтүп, Кудай буйрса Кыргыз тасмасы, Кыргыз киносу өнүгөт, өркүндөйт, чоң кадамдар менен алдыга чыгабыз деп чын жүрөктөн ишенем. Чоң рахмат.